Ой достор, келгиле. Болгула, таргылмышыгым экөөбүз силерди чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Анткени кембагал менен ашпозчу деген кызыктуу жомокту айтып беремин. Болгула. Кембагал менен ашпозчу кандай окуяга туш болду экен? Анын бардыгын мен азыр жүгүрүп барып, сыйкырдуу китебимди алып келип окуп берейин да. Силер жомокко кулак түрсөңөр, бардык кызыктарга күбө болосуңар. Мен анда жомок китебимди алып келейин, силер орун алып тургула достор. Достор, силерге азыр кембагал менен ашпозчу деген жомокту айтып беремин. Ашпозчуну билесиңер, ал сонун даамдарды, тамактарды жасайт. Кембагал болсо жетип жетпей жашаган жарды адамды айтабыз. Мына ушулар туурасында жомок. Илгери бир кембагал токойго отунга баратып, жараланган бугуга жолугуп калат. Кембагал аябай боорукер болгондуктан анын жараатына дары сээп, таңып, суу берип, алдына ширелүү чөптөрдү салып, көп күн асырып, анан айыктырып алат экен. Бир күнү бугу так секирип туруп, токой аралап көздөн кайын болчудай болуп, анан кембагалга бурулуп адамча сүйлөп мындай дейт: сен чоң жакшылык кылып өмүрүмдү сактап калдың. Ошондуктан мен сага жакшылык кылууга тийишмин. Артыман эрчи. Болгунум, токой падышасы сени бактылуу кылат дейт. Кембагал бугунун артынан ээрчип, көп жол басып, акыры чер токойдун арасындагы аксакал токой падышага келет. Абышка кембагалды төргө отургузуп, өмүрү жеп көрбөгөн тамактардын түрүн коюп, коноктоп, кетеринде бир дасторкон берет. Эгер курсагың ачса, муну жайыл дасторкон деп жайып жиберсең, тамактардын баары бул дасторконго жайнап калат дейт. Кембагал токой падышасына ыраазычылыгын билдирип, дасторконду колуна колтуктап алып, жолго чыгат. Жолдо ката курсак ачкан. Ал дасторкондун касиеттүүлүгүн текшерип, курсагын тойгузуп алмакчы болот. Жайыл дасторкон деп уузду жыйганча, алдына баа жеткис суусундуктар, укмуш тамактар жайнап калат. Ошондо кембагал курсагын тойгузуп, дасторконду бапестеп ороп, колтугуна кысып жолго чыгат. Келе жатып жол боюндагы ашканага кирет. Ошондо ашпозчу андан: сизге эмне тамак берелик деп сурайт. Эч нерсенин кереги жок. Дүйнөдөгү бардык тамактар менин жанымда деп туруп, жайыл дасторкон деди эле дүйүм тамактар жайнап калат. Кембагал ашпозчунун конокторун кошуп, аябай сыйлайт. Ошондо түн ортосунда ашпозчу касиеттүү дасторконду ага окшош башка дасторконго алмаштырып коет. Эртеси кембагал эч нерседен шектенбей жолго чыгат. Үйүнө келип, аялы менен балдарынын көзүнчө дасторконго жайыл дасторкон жайыл, чүйгүн тамакка тол деп буйрук берсе, ал кыймылдап да койбойт. Жайыл дасторкон, эй, жайыл деп бир нече жолу кыйкырса да дасторкон жайылбады. Ошондо аялага: дасторконду курулай сөз менен эмес, эмгектенип, кара тер менен толтурат. Курулай басып жүрсөң дасторконуңда ушундай куру болот деп аябай жемелейт. Ошондо кембагал дароо токой падышасына келип, өзүң аксакал киши болуп, анан мени шылдыңдаганың уят эмеспи деп кейип кеп жейт. Ошондо токой падышасы: болуптур. Ак пейил адам, мен сага ат беремин. Сен аны көздүн карегиндей сактагын. Акча керек болгондо ат, тыйын тап, бат деп айтканың. Ал сага жетиштүү акча берет. Таарнычы менен ачуусу тараган кембагал баягы атты минип алып жолго чыгат. Жол атып кызыгуусуна ээ боло албаган ал аттан секирип түшүп, аксакал үйрөткөндөй ат, тыйын тап, бат деп оозун жыйганча,
ат жер чапчып жиберди эле. Анын жал куйругунан, ооз мурундарынан шыңгырап тыйындар түшө баштайт. Ал адаттагысындай жолдон түнөш үчүн баягы тааныш ашканага кирет. Ашпозчу Кудай берген ырыскыбыз менен тең бөлүшүп, сыйыбызды көрүп кет деп ага чымылдап чуркап, чемириле кызмат кылып, алдына тамактардын түрүн жайнатат. Кембагалдын чөнтөк толо тыйынынын тынчын алып, дагыдан мактанып, ашканага киргендерди өз эсебинен сыйлап кирди. Жатаарда атын ашпозчуга тапшырды. Атымды атканага киргизип, кулпуну салып кой. Болбосо жаман ойлуу бирөө ат, тыйын тап, бат деп айтып жибербесин, дейт. Камсанaba болба курдаш. Баары жайында болот деп кембагал уктаары менен ат, тыйын тап, бат деп айтаар менен аттын бүткөн боюнан тыйындар шыгырап түшө баштайт. Ашпозчу мындай керемет атты колдон чыгармакчыбы? Түндөп, издеп жүрүп ага оп-окшош ат таап, сыйкырлуу атка алмаштырып коет. Эртең менен кембагал бейгапар эч нерседен шек санабай аттанып чыгып кетет. Үйүнө жетер менен аялына килем жайдырып, анын ортосуна атты коюп буйрук берет. Ат, тыйын тап. Бирок бышкырынып коюп тура берди. Тыйындын ордуна ооздугу гана шылдырады. Кембагал эч нерсеге түшүнө бербей, дагы кайталады. Аттан тыйын турмак таш баледа чыккан жок. Ошондо аялы баягыдан да катуу кыйкырды. Элдин бетине эми кантип карайбыз? Баары бизге күлүп атышат. Кембагал атка секирип минип чапкан бойдон жөнөдү да Токой падышасына түзеле келди. Токой падышасына нааразычылыгын айтып, анан алдамчылык үчүн уяткарды. Токой падышасы таяк алып чыгып кембагалга сунду. Алгындагы өзүңө бирдеме керек болгондо, кан эмесе таяк десең, таяк калганын өз аткарат. Кайра айткан жолго таяк менен эмне иш аткаралат экен деп тынымсыз ойлонуп келе берип, акыры чыдабай кетип, кан эмесе таяк деп жиберди. Таяк дароо кембагалдын колунан ыргып, жандуудан бетер өзүн сабап кирди. Дагы жакшы, кембагал жетиштүү деп кыйкырганга үлгүрүп калып, таяк токтоду. Кембагал иштин жайын дароо түшүндү да жолда ката көнгөн ашканасына кирип кайрылды. Ашпозчу дагы кереметтүү эмне алып келди экен деп үмүттүү карады. Кембагал ашпозчуга таякты сунуп, мындай деп шыбырады: достор, досум, бул таякты жакшылап катып кой. Дагы бир ниети жаман бирөө буга кан эмесе таяк деп айтып жиберип, анан мен кур жалак калбайын деди да кембагал уктамыш болуп жатып калды. Ашпозчу таякты көтөрүп алып, жүгүрүп барып, кан эмесе таяк деп өкүм чыгарды. Айтып оозун жыйганча колундагы таяк ыргып кетип, өзүн баштан ары бир салды. Жанында эмне керемет болуп кетер экен деп карап турган аялын жоңго чапты. Экөө эмне болуп кеткенин такыр түшүнбөй, эсиңиреп туруп калышканда таягаларды алмак салмак тынымсыз сабай берди. Тем эле жүн сабагандай кылды. Ашпозчу менен аялынын Кудайга үндөрү жетти. Ой эл журт, жаламай болду, сактап калгыла, өлтүрдү, кой дегиле. Кембагал албетте аларды укту, бирок уктамыш болуп жата берди. Анан баягы ашпозчу кембагалга келип, ойгон досум, ойгон, туруп мына ушумдуктан мени сактап кал. Мен атыңды дагы дасторконуңду да кайтарып берем деп, баягы катып койгон дасторконун дагы, алтын күмүш тыйындарды берген сыйкырдуу атты дагы кайтарып берген экен. Ал эми үйгө келип кембагал дасторконун жайнатып, чүйгүн тамактардан жеп, сыйкырдуу аттан тыйындарды, мыкты алтын күмүштөрдү алып, байып жашап калган экен. Көрдүңөрбү достор?
эч качан бирөөнүн байлыгына көз артпаш керек экен. Эй, достор, аябай уйкум келип чыкты. Силердин да уйкуңар келди окшойт. Кана, эми уктагыла. Кызыктуу жамактардан болсо эртең айтып берем. Таргылмышыгымдын да уйкусу келе баштаган окшойт. Кой, биз уктайлы, жакшы жаткыла достор.